Мына биз мектепте 1-класстан баштап 11-класска чейин кыргыз тили сабагын окуйбуз дагы. Мына ошол сабактагы биздин эң көп аткарган иш-аракетибиз албетте сүйлөм түзүү, бирок андан кийинкиси бул текст түзүү болгон. Көнүп иштегенде дагы текст түзгөнбүз сабакта. Үйгө тапшырма дагы текст түзүү берилген. Өз алдыбызча иштеген иштер аткарганда дагы текст түзгөнбүз. Жана ошондой эле жада калса каникулга баратканда дагы мен каникулда эмнени аткардым, жайык каникулду кандай өткөрдүм, кышкы каникулда кандай өткөрдүм, каникулда кайда бардым деген өңдүү тематикалардагы текстти түзүү тапшырмалар берилген. Демек ошонун жыйынтыгында текст менен абдан көп эсепсиз иштерди алып барганбыз. Албетте текст түзүү бул биздин сөз байлыгыбыздын өсүшүнө, ой жүгүртүүбүздүн өнүгүшүнө, кол жазмабыздын калыптанышына, оюбузду системалуу берүүнүн жолдорун өздөштүрүүгө, жана ошондой эле өзүбүздүн жеке чыгармачылыгыбызды өнүктүрүүгө, аларды өнүгүшүнө жетекчилик кылган текст түзүү. Албетте бул абдан кыргыз тилиндеги жалпы эле адамзат жашоосундагы эң жакшы, эң жагымдуу өнүктүүгө абдан көп салым кошкон иш-аракеттин бир бөлүгү болуп саналат. Бирок кантсе дагы бир эле иш-аракетти эч кандай чыгармачылык өңүттөн карабастан, эч кандай чыгармачылык багыттан далалат кылбай эле аткара берсек, ошол кайталанган иш-аракет кайталана берет дагы жыйынтыгында бул баягы кызыктуу иш-аракет эмес, зеригиштүү иш-аракетке, тажатма иш-аракетке алып келет. Албетте 5 кол тең эмес. Көпчүлүгүбүз үчүн ушундай да. Ошондой алып келет дагы кийин акырында биз текст түзгөндө биз өнүгөбүз, керек экен деп түзбөстөн эптеп эле тапшырма аткарыш керек. Жок дегенде 2 албаш керек, жок дегенде 5 алыш керек деген өңүттө гана айласыз тапшырма аткарганга аракет кылабыз. Албетте билим алуунун, өздөштүрүүнүн эң жаман, эң натыйжасыз, жыйынтыксыз, ийгиликсиз багыты ушул айласыз үйрөнүү, айласыз тапшырма аткаруу. Эми келгиле. Бүгүн мына ошол текст түзүүдөгү айрым силер үчүн зеригиштүү болгон, же мүмкүн зеригиштүү болбосо дагы башкача бир өңүттөн алып караган бир багыттарын, текст түзүүнүн өзгөчө бир кызыктуу, татаал, логикалык ой жүгүртүүнү талап кылган, судоку сыяктуу эле, жана ошондой эле бизди изденүүгө мажбурлаган бир айрым багыттары тууралуу сөз кылабыз. Даяр болсоңор, баштайлы текст түзүүнүн айрым бир кызыктуу жолдору. Мынакей биз текст түзүп жатканда мында биринчи жолу, текст түзүүнүн биринчи кызыктуу жолу бул баягы текстте катышкан бардык сөздөр. Ар бир сөз жалаң гана үнсүз тыбыштан башталсын. Үнсүз тыбыштан башталуусу керек. Тактап айтканда, эч бир үндүү тыбыш менен башталган а, о, у, ө, ү өңдүү, ы өңдүү үндүү тыбыштардан башталган сөз катышпай, жалаң гана үнсүз тыбыштардан башталуусу керек тексттеги ар бир сөз. Анын бир мисалын көрсөтөлү. Гүлдүн жалбырагына конуп турган көк түстөгү назик канат көпөлөктү көккө телмире тиктеп турдум. Кез-кези менен канаттарын каккылап, кандайдыр бир нерсени таппай жаткандай. Конгон жеринен нары бери жылганы менен жыпар-жыттуу гүлдүн жанынан такыр кеткиси келбегендей түрү бар. Негедир жанына жакын барып карап тургум келди. Бирок капылет чоочутуп жибербейин деген пикирде кайра турган жайымдан жылбай көз салууну туура көрдүм. Албетте, бул идеалдуу кооз көркөм тексттин үлгүсү эмес, бирок жогоруда биз айткан сөздөр бардыгы, тексттеги сөздөрдүн бардыгы үнсүз тыбыштардан башталуусу керек деген жобого баш ийди. Карап көрсөк, тексттеги бардык сөздөр жалаң үнсүз тыбыштардан башталды. Эч бир үндүү тыбыштардан башталган сөз жок. Бул дагы албетте биздин текст түзүп жатканыбызда чыгармачылыгыбызды, ой жүгүртүүбүздү, изденүүбүздү өнүктүрөт. Жана ошондой эле кызыктуу. Эми экинчи формасы. Биздин текстибизде жогорудагыга карама-каршы тексттеги бардык сөздөр, ар бир сөз жалаң гана үндүү
тыбыштардан башталсын деген тапшырма. Тактап айтканда, эч качан, эч бир жолу үнсүз тыбыш менен башталган сөздөрдү аралаштырбайбыз. Анда анын дагы бир жөнөкөй үлгүсү. Ар айда алыскы ак карлуу айылым аттанам. Анткени анда өмүрүмдүн унутулгус ирмемдери өткөн, агылган. Ошондуктан эринбестен адаштырчу азгырыктардан ыраактап, арчалуу элетимде өткөндөрдү элестетип, эс алууну адатка айландыргам. Көрүнүп тургандай, бул кыска тексттеги ар бир сөз жалаң үндүү тыбыштардан башталды. Мүмкүн караган көзгө жеңил туюлаттыр, бирок ар бирибиз өз алдыбызча түзүп көргөндө бул эбегейсиз, татаал, эбегейсиз кыйын экендиги, ошондой эле керектүү сөздөрдү таап, аны ылайыгына жайгаштыруу кыйын экендиги билинет. Эми тереңдейбиз, татаалдаштырабыз. Текст түзүүнүн 3-чү кызыктуу жолу татаал жолу дейли. Текстибиздеги ар бир сөз бирдей, окшош, үнсүз тыбыштан башталуусу керек. Тактап айтканда, тексттеги ар бир сөз же жалаң гана кдан, же жалаң гана бдан, же жалаң гана т жана башка сөздөрдөн, жана башка тыбыштардан башталсын деген тапшырма. Анда анын дагы бир үлгүсүн тааныштырып өтөлү. Кыялымда канат кагып көктү көздөй кетким келет. Кантейин кадимки күндөр кыялга коошпойт, кыялга карама каршы. Канча күбөлөнбө канатсызсың, көк каптаган кеңдикти кезгенге кубатсызсың. Канчалаган кылымдар кыйырында көптөр куштай каалып кетүүнү көксөп, кайдандыр кереметтерди күткөндүр. Демек, байкалгандай, тексттеги ар бир сөз, бардык сөз бир гана үнсүз к тыбышынан башталды. Башка, мындан башка тыбыштан башталган бир дагы сөз жок. Албетте, муну түзүү мүмкүн татаалдыр, бирок жыйынтыгы эч бир адамды, эч бир угуучуну, эч бир окуучуну көңүл кош калтырбайт. Жагымдуу уккан кулакка өтүмдүү, эч качан унутулбайт, эсте сакталат. Бирок ошол эле мезгилде биздин ой жүгүртүп, туура сөздөрдү таап, бирдей тыбыш менен башталган сөздөрдү өз орду менен коюу бир топ эмгекти талап кылат. Эми 4-чү жолу, албетте ушунун эле карама каршысы, тексттеги бардык сөздөр, ар бир сөз бирдей, окшош, үндүү тыбыштан башталыш керек. Үнсүз эмес, үндүү тыбыштан. Же ар бири адан, же эден, ү, у, и, ушул сыяктуу бирдей тыбыштардан башталышысы керек. Бирок мында бир маселе бар. Кыргыз тилинде үндүү тыбыштар аз болгондугу үчүн жалаң, окшош, бирдей үндүү тыбыштан башталган текст түзүү ушунчалык татаалдыкты жаратат. Бирок эптеп жолун таап түзсө болот. Маселен, биз бир үлгүсүн баштайлы дагы, андан соң кийинкисин силер улап көрөсүңөр. Анда бир үлгүсү. Ал акыл агасынын ачууланып айткандарын атасына айта албады. Андайларды айтпаганга айласыз. Анткени акыркы айларда атасынын абалы айланасындагыларды. Мына достор, мен а тыбыш менен башталган сөздөр катышкан, жалаң ошол сөздөрдөн турган текстти баштап келип токтотуп койдум. Эми тапшырма. Эгер кийинки варианттар болсо, уландысын ким кандай улайт? Өзүңөрдү сынап, комментарийге жазып калтырып көргүлө. Мүмкүн силерден укмуштуудай бир текст вариант чыгып калар деген үмүттөбүз. Албетте, жобону бузбайбыз. Жалаң гана адан башталган сөздөр катышып, уланып бара берсин. Жана ошондой эле мындан башка жогорку көрсөтүлгөн жобо сыяктуу жалаң үнсүз тыбыштан, жалаң үндүү тыбыштан, окшош үнсүздөн башталган башка жагымдуу вариант болсо, жазып калтырсаңар болот. Мына достор, текст түзүүнүн айрым кызыктуу, айрым жагымдуу жолдору тууралуу кеп кылдык. Кийинки сабакка чейин сак саламат болгула.